Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнө кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Маалыматка караганда Сегизбаев Ала Мүдүр райондук администрациясынын жана Ала Мүдүр районунун Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары менен баш мыйзамдын жана жер мыйзамдарынын талаптарын одоно бузуп, мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы жайыт жерлеринин бүтүндүктөрүнө кол салышкан деп шектелип жатат. Однако проверка установлена, что бывший глава ГКНБ Кыргызской Республики Сегизбаев с должностными лицами Аламыдунской райгосадминистрации и Ташмойнокского айлокмөтү Аламыдунского района, грубо нарушив закон, совершили посягательство на целостность пастбищных угодий путем коррупционной схемы и незаконной трансформации под общественные постройки. В результате, получив в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью более 2 гектаров, расположенный в селе Койташ, на котором осуществил капитальное строительство, после чего с целью скрыть свои преступные деяния переоформил имущество на своих близких родственников. Белгилей кетсек, буга чейин Абдил Сегизбаев мурдагы президент Аскар Акаевдин пресс катчысы, Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп иштеген. Ал 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого катышып, ал эми шайлоодон кийин жыйынтыгын таныбай турганын билдирген.